Hakikatsizlik. El hukukun talap kılgan gün. Eldik birlik. Şayloo taza öttü. Öttürdü. Ушул жерден атты. Мен мына ортада элем мына. Altıncı Oktyabr. El tapkan birlik. Mızamdı жол менен кетишибиз керек. Ошол ыйык добушун уурдаткандыгы үчүн бир күндө эч ким уюштурган эмес эми. Жақында регион телеканалында даректүү тасма. Бийлик өзүнүн партиясын өткөргөнгө аракет кылып, жазалгалап шайлоону. Шайлоо элдин берген добушун жокко чыгарып, өздөрү каалаган добушту киргизгенге аракет кылып, ошондуктан эл көтөрүлүп кетти. Шайлоо бул себеп болду. Анткени өтпөй калган талапкерлер, партиялар майданга чыгышты, майданда болсо элдин талабы боюнча уже не только өтпөй калган партиялар, бул жерде түрмөдө отурган саясатчылар да алып келебиз деп айтышып калышты бул жерде. Значит, бул жерде уже бийликке наразылык күчөйгөнү. Жалгыз себеп элдин көтөрүлүшү. Эл көтөрүлдү. Конституциядагы эң ыйык болуп эсептелген мамлекетти башкаруу укугу ал добуш берүү укугу. Ошону уурдатып ийген. Ошол Кыргызстандагы калайык калк ошол ыйык добушун уурдаткандыгы үчүн бир күндө эч ким уюштурган эмес аны. Бир күндө жарылып кеткен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз эл жасаган революциянын максаттары кандай болду? Эл өзүнүн максатына жеттиби? 6 октябрдагы 3 жыл мурдагы революциянын жыйынтыгы кандай болду? Жемиштери жөнүндө, бийликтин жасалып аткан жумуштары жөнүндө айтып бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Эл укугун талап кылган күн. Канча билбесин, бир да жарандын өмүрүнө коркунуч келбесин деп күч органдарына ок чарбага деп буйрук бердим. Калдайган эл 20 миңге чыкканда ушул ак үйдө мен өкүнөмдай жээнимге айтып бирөө реакция кылып койгон жок. Анан биз айттык, эй, телефон чалып сүйлөшүп аттык. Боронов менен сүйлөштүк. Эй, Кубат аке, ситуация жакшы эмес. Азыр астын болуп кетесиңер. Милицияңардын алы жетпейт элге. Эл араң эле турат. Шайлоону жокко чыгаргыла. Десек, жок. Азыр камайбыз. Анан кол салып ийгенден кийин эл качат да. Анан Кашкар келип алып туруп, площадьтан итерип берди. Мына монту эле кубалап ийебиз. Дагы чогулса, мындан да жаман шыйрактан сындырабыз дегенде, эл аны укту дагы мына сага деп туруп, 2 эсе келди. Сен ушинтесиң деп. Анан ошо менен анан алапайын таппай калышты. Аскерлер бүт ошол мынау чүй менен мына ак үй тарапка кетип аткан жолду бүт тосуп алышыптыр. Жансыз денелерди ак үйгө топтоптур деген ушул жерде бир-эки ушунун алдында бакырып өкүнүк болду. Бу кан чыкпашы керек. Адам өлбөшү керек деген, неге адам өлтүрүп атат деген ушул жерден жанагы эме ушул жерден чыкты. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим. Мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланыштып турам. Азыр Элханчиктин
акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Койгула, кыргызбыз, мейли. Артка кайткыла, кете бергиле, биз силерге тийбейбиз. Урбайбыз, силер деле кыргыздын мыкты жигитисиңер. Мыктысыңар, биз силерге эч кандай дообуз жок. Деп аларды артка кайтардык. 20-дан баштап баягы жаштардын активдүүлүгүн көрдүм, патриотизм сезими кандай. Добушубузду, же болбосо алар депутат болгон жок. Аларга креслонун да кереги жок. Аларга болгон адилеттүү бийлик керек. Филармония жактан мен ок жегем да. Ошо ок жеп туруп, ошол жактан келгенбиз анан. Алдыга сүрөткенбиз ок жегенденчи. Биз да ок жеп калдыкпы, коем. До конца Агуйго чейин барабыз деп анан Агуйго чейин келдик да. Мусорный урналарды сүйрөп бардым. Приблизительно ушул жерден, тетиги кызматкерлери бери келип туруп, ушул жерден атты. Мен мына ортодо элем, мына. Ортодо тигини сүйдөрүп кетип аткан жерден ушул жерден атты. Так деди, болду. Отключен. Значит, өлсөк өлдүк. Биз делечи. Ошону чакырып мекенчи саясий мекенчилдер элди таштап коюп артка качып кетип кала берет деген таризде алдыга чейин барганбыз. Милиция кол салгандан кийин кайра обратный эффект кетти. Саат 4-тө эртең менен баягы жанагы Агуйго кирип кетишти элдер. Милициялар менен согушканда андан токтомок эле болду да бүттү. Кимди ким көрдү бир жойдо танбас болду. Неде баратадан ашып, ашканы аштык, баратан сындырып эле кирип кеттик да. Эл көп болчу. Ошончо Агуйдун ичине кирдик. Кирип Агуйдун ичинде отурдук, бир сыйра депутаттар ушул жерде отурат экен деп. Камчыбек Кыдыршаевич түнү менен ошо өзүнүн партиялаштарын, санаалаштарын чогултуп, кийин айтышты да, ошо балдар, мекенчилер чогулуп, түз эле ошол Садырды чыгарабыз деп эл калдайган эл түрмөгө жөнөштү. Анан Садырды ошо түнү менен чыгарышты. Туура түшүнгүлө, бардыгы мыйзамдуу жол менен кетишибиз керек. Эгерде азыр бирөө барып МВДны басып алып, бирөө барып ГКМБны, бирөө барып дагы бир министрликти басып алсак, бизди кошуна өлкөлөр, Европа, Америка жана башка кошуна өлкөлөрдүн баары признавать этпейт. Садыр муну эртең менен таңамал келди. Биз мына жерде турдук да, Алашаттачы. Ошондо турдук. Камчыбек Ташиев экөө келди. Ошондо анан үйүңөргө таркагыла дегенде анан таркатып, болсо таркагыбызда келген жок да ошондо дагы. Анан жамыр жаады. Жамыр жагандан анан үйлөргө кеттик да биз. Таң аткыча болдук. Мен ошондо Бир Бол партиясына шайлоого аттангам. Ошондо биз бүт Кыргызстанды кыдырып чыкканбыз, региондордун баарын кыдырып чыкканбыз. Анан ошол биздин Бир Бол партиясынын колдойбуз деп келген, биз уюштуруп, биз чогултуп келген эл, биздин электорат деп коет да, биздин электорат суроо бергиле дегенде ошол Садырды качан чыгарасыңар деп суроо берчү да. Түрмөдөн чыгып башкар деген сөз бул туура эмес, негизсиз. Эл өзү барып бошотуп алды. Бул биринчи жол эмес. Эгерде эсиңерде бар болсо, Акаев каршы революция болгондо Куловду, Исмаил Саковду баарын чыгара алышкан түрмөдөн. Жана сот аларды актады. Бул бийлик кысып койгон, мыйзамды отурган деп туруп, Садырды алып келишти. Алып келгенде бул жерде эң чоң заслуга биякта досунда, Камчыда. Анткени ага чейин биз макөлө митинг кылдык. Камчы мен сүйлөп аттык, талап кылып аттык бийликтен, чыгаргыла. Сооронбай Шарипович, сен отурган жоксуң, буну Атамбаев отурган. Сен чыгарып кой, адилет падышалыгын атта коносун деп туруп. Чыгарбай коюшпады. Ана бара-бара эл өзү айтты, токто. Раз бийлик чыгарбайт, өз чыгара алабыз деп туруп, ана ошо 5 чартада чыгарып. Алла Таала, бала чака тууган урук эле журту замангыла көр. Кыргызстаныбыз жакшы мыйзамдуу жолуна түшүп, Кыргызстаныбыздын башында эл журт деп башын сайып иштей турган жетекчилерибиз болушуна Алла Таала өзүң буйруп, насип этегер. Ишенимдүү дос деген элдин көкүрөгүндө бул чоң нерсени кармап берди да. Себеби президент табактан жаңы чыкканда, баягы сырт менен ортодо эле эме болуп атканда бул кишинин бир мост көпүрө болуп бере алды да. Камчыбек Кыдыршаевич өзүнө белгилүү болгондой, ошол пандемия учурунда
Сооронбай Шарипович кайрылып сүйлөгөн сөзү. Райым кылыңыз. Алдыңызда жатат ошо кагаз. Кол коюп коюңуз ошого. Чыгарып коюңуз, пожалуйста. Сизден суранам. Элдер баары көргөн. Андан тышкары шайлоо болгондо мейкенчилик партиясы уткан, баары аны билет, өтүп аткан, ошол жерде күчтүү команда чогулган. Ошол бизге калыс болуп бере турган, мыйзамды сактаган, адилеттүүлүк менен бийлик жүргүзгөн адам бийликке келеби деген жалпы элдин эң сөзү бар эле да. Андай эң сөөнү өзүнүн башынан ошондой кыйноолорду өткөргөн, өзүнүн башынан калсыз мамилени өткөргөн, адилетсиздикти өткөргөн, мыйзамсыздыкты өткөргөн адам гана ушундай калыс мамиле жасап бере алат деген элде мындай ишеним бар эле. Буга бардык тарабынан ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров туура келип калды. Элдин чечими. Садыр Нуркожоевич биринчи келгенде эле адамдардын руханий адеп ахлагын оңдогонго кадам таштады. Бул чоң кадам. Түшүнгөн адамга бул өтө чоң кадам. Себеби адамда ыйман болмойн, адамдын пейили оңолмойн. Бул жалпы коомдун оңолушу кыйын да. Бүгүнкү доордо манасчыларга камкордук көрүү менен, манаска эмес, ошол манаста алып жүрүүчүлөр кандай болуп атат, кандай камкордукка ээ деген маселелер козголуп, манасчылар эле эмес, манасчылар, акындар, дастанчылар бардыгы айлык менен камсыз болду. Кыбыр эткен өнөр адамдары, бир сөз менен айтканда, элдин жүгүн көтөрүп жүргөн, ушуга чейин эч кимге милдет кылбай көтөрүнүп келген, бабалардан, мурункулардан мойнубузга артылган жүк, ошону өзүбүз алып жүрүүгө милдеттүүбүз деп, өзүнүн милдети деп эсептеп келаткан нерсени мамлекеттин баалашы бул жан дүйнөсүндө өсүүнү пайда кыла турган нерсе. Капталына канат бүтүрө турган нерсе. Кыялын көкөлөтө турган нерсе деп ойлойм. Саясий чечимдердин эң алгылыктуусу жана көзгө басар тарых качандыр бир учур болбосун, ошол күндөрдө дагы өзүнүн кундуулугун, баасын алып кете турган чечим бул Улуттук Манас театрынын түзүлгөндүгү. Улуттук Манас театры манасчылар үчүн ачылып, башында мамлекеттик макам менен 33 штат менен ачылган. Кийин буга улуттук статус берилди дагы, бүгүнкү күндө 83 штатка жетти. Эртең бирси күндөрдөн биз өзүбүздүн президенттин иш башкармаларынын артындагы, администрациясынын артында 305 орунду өзүбүздүн нагыз айтуучулар үчүн, элдин кутун кармап турган өнөрпоздор үчүн, элдин, мамлекеттин генетикалык коду, иденттүүлүгүн аныктап аткан нерсе манасчылык, дастанчылык жана төкмакындык өнөр үчүн дагы сарай көтөрүлдү, өлкө курулду, уугу узарып, керегеси кеңейди. Биз ушуга кирген турабыз. Дагы кошумча штаттарыбыз дагы берилип атат. Бул кайсыл учур болбосун айтыла турган тарыхый иштердин бири. 250 миллиардтын тегерегиндеги бюджет менен, жылдык бюджет менен мамлекетти колго алса Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө 5 миллиардтан ашык, мына жылдын этегинде 500 миллиардтан ашык бюджет менен жапкан турабыз. Көрдүңүздөрбү, 2,5 жылдын ичинде кандай чоң, 2 эсе чоң секирик өзгөрүү болду. Мына бул экономикалык жактан дагы өзгөрүп атканыбыздын далили да. Маданият тармакта иштеген кызматкердин айлыктары көтөрүлдү. Мурун ошол музейде иштеген кызматкер 5-6 миң, 7 миң, 40 сом алчу. Тарифная сетка бар, билесиңер, азыр 20 миң сомго чейин алып калды. Мугалимдер да азыр Кудай шүкүр жакшы, отпускнойлорду көрсөң аябай жыргап атышат да. Эми бул акырындыктан ошол мамлекет экономикага көңүл буруп, биздин консолидированный бюджетибиз да өсүп атат да. Ошол үчүн мен оюмча муну көз жумбашыбыз керек. Бул чындыкты биз туура кабыл алып, ошол жасап аткан иштерди колдоо көрсөтүшүбүз керек, мен оюмча.
Бул мугалимдер ошол каржылык колдоону көп жылдан бери күтүп жүргөн сезимде. Анткени биздин мектепте жаштар, улуу эжелер, орто муундагы эже агайлар иштешет. Анан биринчи эмгек акыны күткөндөгү мезгил ошо апрель айынын аягына чейин башкача сезимдер болду. Ким канча сом алат экен деп өз алдынча эсептеп аттык. Анан аягында ошо акчаларыбызды алып мындай сүйүнүчтүү болду да. Анан кадимкидей ошол мектепте дагы жаңы аура пайда болду. Мугалимдердин мындай дагы алайын деген нерселерин алып, керектүү нерсесине акчаларын пайдаланып, мындай кене мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ошол чегара аскерлер түзүлгөндөн кийин мен биринчи барганда өзбек формасын берди. Өзбекстан бизге жардамга форма берип туруп ошону мен кийдим. Башка форма жок. Анан ошол убакта Сирия бизге жардам берген. Сирийский форма деп туруп, болдору кыска жакшы формалар бар эле, качественно. Аны кийдик. Индия форма жөнөттү, Пакистан жөнөттү, Америка жөнөттү, Кытай жөнөттү. Кийбеген формабыз калган жок. 99-2000 бул 2005ке чейин эгерде чегарачыларды тизип туруп карасаң, ошол 10-15 форманын түрү бар эле да. Калыптанган жаңы бутуна туруп аткан чегарачылардын акыбалы ошондой эле. Анан армияда калып мен иштейм, мен кыйратам деген нерселер мекенчилдик умтулуу темасында жок эле да. Камсыздоо маселесине келгенде, машинаң болсо бензиниң жок, бензиниң болсо машинаң бузук. Ошондой нерсе болгон да. Ошон үчүн чегара кызматында мындай эгемендүүлүктөгү 99-дан бери бүгүнкү күнгө чейин салыштырса, айырма аябай чоң да. Өзүбүздүн эгемендүүлүктү коргоого коркпой өзүбүздүн мекенибизде басканга мүмкүнчүлүк шарт ачылды да. 1 миллиард 200 миллион деген сөз. 1 миллиард 200 миллион доллар деген бул не деген сөз? Эффективность охраны границы, чегара кайтарганын эффективдүүлүгү канча эселеген көбөйүп атат. Анан кээ бир бизге тишин кайраган душмандардын тизгинин тартып койгондо ошол биздин байрактар болот. Президент тизип алып, бияқта генерал Ташиев тизип алып туруп эмеден зооттолгон техникалар, бронетехникаларды катар-катарынан тизип. Мен бирөөнү бергилечи деп суранат элем. Мен мына спецназ бөрөлөр ошондой зооттолгон техникалар мен бирөөсүн алып бергилечи деп суранат элек. Азыр жүздөгөн техниканы алып барып койдук го. Саламатсыздарбы жоокерлер? Кроме того, мы сейчас покупаем еще вооружение, боеприпасов, также для обеспечения безопасности нашей страны. Таким образом, мы полностью будем обеспечивать безопасность, целостность нашей страны. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиардтан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тиг учактары сатылып алынды, Ми-8 тиг учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Тышкы саясатында мамлекеттер арасында кадыр баркы мынчалык деңгээли көтөрүлгөн эмес. Мына биринчи жолу ушул Кыргызстан кайсы мамлекеттин лидери болбосун, кайсы гана мамлекет болбосун, Кыргызстанды тең ата мамлекет катары сыйлап кабыл ала баштады. Тең ата катары өзүнүн позициясын бербеген
мамлекеттин кызыкчылыгын бербеген мамлекет катары карай баштады Кыргызстанды. Жаңы өсүп өнүгүүнү баштадык. Муну Садыр Нуркожоевич өзүнүн жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деген китебинде аябай кенен жазып бериптир. Мына ошол багытында биринчи адамдын ден соолугу, экинчи адамдын билими, үчүнчү адамдын укугу. Бул үчөө тең ыйык нерсе. Үчөө тең ыйык нерсе. Эгер адамдын ден соолугу болбосо, анда бул жашоодо кайсы мамлекетте жашаганың, укуктуу мамлекетте жашап атасыңбы, укуксуз мамлекетте жашап атасыңбы, байсыңбы, кедейсиңби, баары бир. Эгерде сен жаның көзүңө көрүнүп ооруп атсаң, анда сага эч нерсенин кереги жок. Söylüyorsunuz almıştırdınız da. Kimdikini aldınız? Mamamızdın mı? Kaçadasınız? 29'da. 29'da. Mamanız için? 54. 54. Жақсы болмақ. Ешнәрсеміз. Allah razı olsun. Экинчиси адамдын билими. Адам билими болбосо, дүйнөлүк деңгээлдеги билимден артта калса, эгер билим менен өсүп өнүкпөсөк, анда биз баягы тоонун арасында жүргөндөй эле болуп эле баягы бул дүйнөдө эмне болуп атканы менен ишиң жок, баягы орой айтканда коюнун аркасында эле ышкырып жүргөн кишиге айланып каласың. Демек бизге билим керек. Биз болгондо дагы дүйнөлүк деңгээлдеги билим керек деп талап коюп атат Садыр Нуркожоевич. Mektep başlanamız 15'inde Эгер укугуң короо болбосо, сени ар ким келип каалагандай кодулай берсе, мыйзам иштебесе, мыйзам эмес кайсы бир мамлекеттик чоңдон корксоң, ал мен минтип коттук деген, же болбосо рекеттен корксоң, же болбосо дагы башкадан корксоң, анда ал коомдо жашаштын өзүнүн кызыкчылыгы жок. Ошондуктан адамдын укугу. Мына мен ушул 10 багытынын мамлекеттик идеология 10 багытынын үчөөнү эле айтайын. Бул үчөө тең чоң нерсе да. Бул үчөө тең ар бир адамдын жеке башына тийиштүү нерсе. Биздин коомубузда жашап аткан мындай бүгүнкү күндө жашап аткан адамдарыбыздын ар биринин жеке башына тийиштүү нерсе. Ошондуктан ушуга окшогон баягы күчтүү багыт менен жаңы Кыргызстанды курууга бет алдык. Мамлекет менчик, элдин менчиги жок болду. Эң кеде эл биз болуп калдык. Анткени Өзбекстан, Беларусьтанда кылган жок. Кыргызстанда эле шоковый терапия деп Польшага окшоп издеп туруп, биз поляк эмеспиз да. Ну поляк окшоп шоковый терапия кылып берди, эл тургуп калды. Мына азыр мен менен макул эместер эстесинчи ошол күндөрдү. Көчөдө, базар эмес, көчөдө туруп алып эски пальтолорун, эски костюм-шымдарын, көйнөктөрүн идиш табак сатчу эле. Туура эмес айтсам айтчысын. Даже мага конокко келген чет өлкө туруп айтчу эле, биз биринчи жолу көрүшүбүз, жаңылык Кыргызстан базар болуп кетип турго деп. Анткени эл менчиктен ажырап, жумуш жок, аргасыз эски буюмдарын, эски совет кийимдерин сатып, өзгөчө мугалимдер, врачтар, башкалар. Интеллигенция ушундай жок болду Кыргызстанда. Жана көз башында сүйлөшпөдүкпү? Интеллигенция жок болуп атат деп. Азыр интеллигенция Кудайга шүкүр, мына шарт түзүп атат, кармак болуш керек. Анткени Кудайга шүкүр бүгүнкү күнү мына илимий чөйрөндө колдоп атат президент. Окумуштууларды колдоп атат, университеттерди колдоп атат, мектептерге көңүл, канча мектеп салынып кетти, канча түшүнүп көрүшпөйт. Мамлекет үчүн мектептер, заводдор, фабрикалар курулуп атса, чарбалар ачылып атса, канча түшүнүп көрбөйбүз. Инвесторлор келип атса, кызыгып атса. Ошондуктан мен айтып атам, объективдүү болуш керек. Объективдүү, бар нерсени бар да айт, караны кара, акты акты айт. Элди мындай
Курмандыкка чалып бийликке келебиз дегенден алыс болуш керек. Токту. Сен уже 21-ci кылымда жашап атасың. Цивилизациялы маданият адамсың. Бийликке келип булар жакпасы муну ордон келем десең программаңы чыгар. Мына. Садыр Жапар камчек ташып мындай кылды, мен мындан жакшы кылам деп туруп. Эл сени колдоп берет. Азыр кандай иш жүрүп атат? Бул Камчек Кыдыршаевич жөн эле ГКМнын председатели эмес. Ал премьер-министрдин дагы орун басары болуп атат. Андан сырткары мына эл арасында генералдык как президенттин досу катары. ГКМга арызданган адам бул досуна өнүм жетсе, президентке да өнүм жетет деген бир ишениммен арыз жазып, аны миллиондар аз кармалып атат. Конфискация болуп атат. Бул жеп бүтүп, мына бүгүн соцсеттерин кармалып атат. Аны көрүп, эртеси деле кармалып атат. Мына бүгүн көргөн адам элдер токтош керек да, чөтө кармалуу көп болуп атат, жакшы иштейт. Жок, демек бул канына сиңип калган да, коррупцион система канына сиңип калган, ошон үчүн токтобой атат. Бирок күрөш жүрүп атат. Бул мен ойлойм, кайсы бир коррупционерлердин бир көпчүлүгүн кармагандан булар азаят деп ойлойм. Мугалимдерге, агартуучуларга ошол эмгек акысынын жогорулашу, ошондой эле Кыргызстанда жаңы мектептердин көп санда курулушу, жаңы инновациялык технологияларды мектепке тартып келүүсү бул бизде болгон мугалимдердин мындан ары дагы чыгармачылык менен иштөөгө, балдарга өзгөчө ыкмаларда билим берүүгө, ар бир балага жеткиликтүү тарбия таалим берүүгө чоң түрткү болду. Ушул биздин бийлик өкүлдөрүнүн, биздин башчыларыбыздын мугалимдерге болгон дагы колдоосу, дагы ишеничи мындан да жогорулап, эң жогорку татыктуу балдарды тарбиялаган үлгүлүү коомго жетүүбүзгө түрткү берет. Мындай иштер жүргүзүлгөн эмес да. Жүргүзсөк дагы бирөөлөрдүн күчү менен. Буга чейинки салынган посттор, чек ара өткөрүү посттор бар го, пунктулар. 2 жылдан бери мамлекеттин акчасына курулуп атат, биздин акчабызга. Буга чейин бизге көп постторду айтып берейин. Кадам жай, Кызыл бел, Кайрагач, ошентип 18ге жакын биздин постту бомка кадап деген атайын программа бар эле. Ошолор келип чет өлкөлүктөрдүн акчасына курулган посттор болчу. Мамлекеттин эгемендүүлүгү чет өлкөлүктөргө анча деле керек эмес болсо керек. Бүгүнкү күндө ошол биздин чек арада атайын өткөрүү постторун, чек ара заставаларын мамлекеттик акчага курулуп атат. Ошого аябай мындай мен кубаныч менен кабыл алып атам да. Болгон азыр болуп аткан бул жумуштарда буга сүйүнүш керек. Бүгүнкү деңгээлдеги чек арачылардын даярдыгы, камсыздалуусу эң жогорку деңгээлде. Мына Орто Азия мамлекеттеринде салыштырганда Казакстанды күчтүү дейбиз, Өзбекстанды күчтүү дейбиз. Баткен областы алардан күчтүү деңгээлде камсыздалды.